Саламатсызбы, кош келипсиз биздин студияга. Айтсаңыз, COVID-19 илдети вирустук инфекциялык оору экени белгилүү. Айтсаңыз, сиз бул илдетти дагы кандай мүнөздөп бере алат элеңиз? Бул биринчиден азыркы учурга белгилүү маалыматтардан бул жанагы полиорганная недостаточность дегенге алып келет. Себеби бул жеке эле вирус болуп, жана кадимкидей грипп оорусундай же башка вирустук оорусундай өтпөй, мисалы өпкө жабыркап калып атат же башка боор, бөйрөктөр ошолорго таасир бериши мүмкүн да. Кээ бир учурларда жана оору күчөп кеткен учурда, врачтын көзөмөлүндө болбой калган учурда, ошол себептен мындай алдын алуу, эгерде ооруп калса, дарыгерлер менен байланышып, кеңеш алып, рекомендацияларды алып, ошолорго такып жүрүш керек да. Ошол. Коронавирус илдети абадан башка дагы кандай жолдор аркылуу жугушу мүмкүн? Мисалы, коомчулукта ичүүчү суу аркылуу да жугушу мүмкүн деген кептер айтылууда. Бул биринчиден аба аркылуу жукпайт. Бул жана киши түшкүргөндө же жөтөлгөндө ошол кичинекей тамчыга кошулуп вирус барып, эгерде слизистая оболочка деп коебуз, көзгө же мурундун же ооздун слизистая оболочкасына тийсе, ошол аркылуу организмге кирип, анан ооруну күчөтөт да. Бул биринчиси. Андан сырткары жанагы майда тамчыларда сакталышы мүмкүн бир нече саат же бир нече күн. Ар кандай поверхность деп коебуз. Мисалы, эгерде мындай столду алсак, столдун үстүндө 48 саат же 72 саат турушу мүмкүн да. Ошонун үстүндө калып сакталышы мүмкүн. Эгерде ошол учурда адам ошого тийип, анан кайра көзүнө тийип койсо, жугуп калышы мүмкүн да, же мурдуна тийип койсо, же слизистыйга кирсе, ошол учурда адамга ошол вирус организмине кирип, жугуп, анан ооруну козгошу мүмкүн да. Илдеттин биринчи белгилери ооруну жуктургандан кийин канча убакыттан кийин белгилүү болот, билинет? Жакшы суроо. Бул ар бир адамдын организми бул индивидуалдуу да. Анын оору дагы ошого жараша өзүнүн белгилерин ар кандай күндөрү билиниши мүмкүн да. Биринчиден бул өтө белгилеп кетишер, бул биздин улгайган жаштан өткөн мындай аталарыбыз, апаларыбызда мындай күчтүүрөөк, катуураак өтүшү мүмкүн. Бирок кайрадан эле индивидуалдуу. Кээ бир адамдарда бессимптом деп коебуз да, мындай эч кандай симптом, даам, жыт сезүү жоготуусу дагы, температурасы дагы болбошу мүмкүн. Кадимкидей өзүн сезип жүрө бериши мүмкүн. Кээ бир адамдарда бул 3-чү суткада, 5-чи суткада пайда болуп, симптомдор пайда болуп, жана кадимкидей вирус инфекциясындай симптомдор пайда болушу мүмкүн. Мурду бүтө өпчүшкүрүп, даам, жыт сезүү жоготуп, ошондой симптомдор болуп, анан күчөшү мүмкүн да, түрлөрү болушу мүмкүн. Анан жана тердөө, жана башка симптомдор, дал уюп, муундар ооруп, баш ооруп, ошондой бир нече симптомдор болушу мүмкүн да. Анан жанагы кадимкидей вирус инфекциясына, грипптерге, грипп жана башка вирус ооруларына окшош, ошолорго сымал мындай симптомдор болушу мүмкүн. Шалдыроо, температура көтөрүлүү жана башка симптомдор болушу мүмкүн да. Айтсаңыз, бул оору өпкөдөн башка дагы кайсы органдарды көбүрөөк жабыркатышы мүмкүн? Биринчиден бул ички органдар. Себеби негизги эмеси бул майда кан тамырларда тромбтор пайда болуп кетиши мүмкүн да. Баарында эмес, кээ бир учурларда, жанагы кайрадан айтып кетсем, индивидуалдуу да, кээ бир организмдерде болуп кетиши мүмкүн. Ошол себептен жанагы пневмония алып келип атат, же болбосо бөйрөккө да катуу таасир этиши мүмкүн. Боор, ичегилерге, баш оорусуна алып келиши мүмкүн. Ошол түрлүү болот. Анан көбүнчөсүн ошол боор, бөйрөк, өпкө, жүрөк. Кыргызстанда эле алганда бул ооруга көбүнчө кайсы курактагылар көбүрөөк чалдыгып жабыр тартып атышат? Эми барыңар эле көрүп атасыздар. Статистикага эметкенде алсак, бул жанагы 60 жаштан жогору көбүнчөсү,
мындай катуу формалары болуп калганда. Бирок антип айтууда туура эмес, себеби кээ бир жаштарда дагы катуу формалар жолугат. Бирок эгерде жашына салыштырмалуу алсак, көбүнчөсүнүкү болсо мындай улгайган жаштарда болот да, катуураак, оорураак формалары. Жаштары көбү мындай же симптомдор аз, же такыр эле жок болушу мүмкүн да. Кош бойлуу аялдарга бул илдет канчалык деңгээлде коркунучтуу? Мындай төрөттү оорулотуп коюшу мүмкүнбү, же түйүлдүккө кандайдыр бир таасирин бериши мүмкүнбү? Ооба. Кайрадан эле бул ошол боюнда бар эжелерибиз, аялдар негизи жалпысынан эле бул жана өзгөчө группа болот. Булар жанагы үй бүлөлүк дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек, сөзсүз түрдө. Контактты болушунча азайтыш керек. Жанагы эпидемиологиялык эрежелерди сакташ керек. Медициналык бет капты кийүү, колду жуу, обработка. Ошо кол менен бетке тийбөө, мисалы бир жерде кармап келсе, көчөдөн басып келсе, анан эгерде үйүндө бирөө ооруп калса дагы, бул алдын алуу жолдору эле да. Анан оору кандай жүрүп кетет организмде, бул кайрадан эле индивидуалдуу. Кээ бирлердики жеңил түрүндө эле өтүп кетиши мүмкүн, кээ бирлердики оорураак, кээ бирлердики өтө эле оор болушу мүмкүн. Анан тилекке каршы 100% мындай 100% гарантия эч ким бере албайт да. Кандай болот оорусунчу. Бул кош бойлуу адамдарга, кош бойлуу аялдарга бул алдын алуу жолу эле да. Жанагы болушунча контакт азайтып, гигиеналык нормаларды сактап, маска кийип, социалдык дистанцияны сактоо, ошондой эрежелерди так аткарса, өзүнүн баласын да сактаганга мындай шарттар түзүлөт да. Айтсаңыз, ооруну жуктургандан кийин кандай учурда стационарда дарыланыш керек, ал эми кандай учурда амбулатордук түрдө дарыланыш керек? Ооба, бул да жакшы суроо. Азыр бул элибиздин көбүндө ошол суроо пайда болуп атат. Биринчиси, эң негизгиси бул эгерде адамда кычкылтектин деңгээли, сатурация деп коебуз, 93төн төмөн болсо, жана андан сырткары бүт симптомдор бар болсо, рентгенде же компьютерный томографияда пневмония же матовое стекло деп коебуз, ошондой нерселер бар болсо, бул адамдар өзгөчө жашы улгайган болсо, эмеге кайрылыш керек да, дарыгерлерге кайрылып, анан ошолордун чечими менен гана ошо госпитализация болуш керек болуш эмеспи деп чечилиш керек да. Анан 93%тен төмөнүрөөк болсо, 93 анан 93төн ылдыйраак болсо, а эгерде сатурациясы, кандын кычкылтектин деңгээли 93төн жогору болсо, пневмония бар болсо дагы амбулатордук көзөмөлдө болуш керек. Кайрадан эле дарыгерлер баарын унутуп коюшу мүмкүн, жанагы адамдык факторлор бар да, унутуп коюшу мүмкүн, чалбай калышы мүмкүн. Ошол себептен ооруп аткан бейтап өзү кайрылып, өзүнүн абалын айтып, анан керектүү рекомендацияларды, кеңештерди алып, ошого карата иш аракетин жүргүзүш керек да. Кайрадан эле жана баса белгилеп кетчү жер, жана кош бойлуу аялдар, улгайган жаштагы биздин аталарыбыз, апаларыбыз, анан өнөкөт оорулары бар адамдар, булар сөзсүз түрдө врачтын көзөмөлүндө болуп, рекомендацияларын алып, сөзсүз түрдө мындай байланышып, телефондук байланыш болобу же жолугуу, кандайдыр байланыштар болуп, өзүнүн абалын айтып, анан чечиш керек да, жанагы госпитализация маселесин. Анан жалпысынан жанагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун прогноздору боюнча 80% адам мындай жеңил жана орто түрүндө ооруйт. Ошол себептен мындай паникага берилбей, ошо биздин ооруп аткан адамдар деле ошол пайыздарга бара-бар эле келет. Себеби көп ооругандарда мындай жеңил формаларында болушу мүмкүн. Ошон үчүн сарсына болбой, мындай көзөмөлдө болуп, рекомендацияларды алып, ошондой иш аракеттер жүрүш керек да. Анан госпитализация тууралуу бул кайрадан эле эгерде 90дон да төмөн болуп кетсе, сөзсүз түрдө дарыгерлерге кайрылып, ошол госпитализация маселесин чечиш керек.